Саламатсыздарбы? Менин атым Даурбек Сакыев. Мен ушу табигый кырсыктарды азайтуу жана башкаруу боюнча жана өзгөчө кырдаалдарды башкаруу боюнча эксперт адисмин. Өзүңүздөрдүн алдыңыздардагы маалымат бул ушул Жети Өгүз районунун Акшыйрак айыл аймагындагы Үч Кошкон айылындагы табигый мүнөздөгү кырсыктарды камтыган маалыматты сиздерге азыр айтып берем. Алдыңыздардағы турган ушул карта бул ушу сел кооптулугу бар карта, кооптулугу бар аймактар көрсөткөн карта. Бул жерде ушу картада Акшыйрак айыл аймагы белгиленген кызыл түстөгү, мына өзүңүздөр көрүп аткандай. Бул жерде ушул картада Акшыйрак айыл аймагы ушу сел коркунучу бар 3 даражадагы аймактар болуп көрсөтүлгөн. Биринчи даражадагы бул кочкул түстөгү, кызыл кочкучул түстөгү сел коркунучу бар аймактар. Бул жерде эң көлөмү чоң жана кыйратуучу ээге болгон мындай сел коркунучу аймактар. Андан кийинки экинчи даражадагы сел коркунучу бар аймактар бул 100 жана 1000 кубка чейин, секундасына 1000 кубка чейин жүргөн сел коркунучу бар аймактар жана жашыл түздөгү аймактар бул 3-чү категориядагы жерлер. Бул 10дон 100 кубка чейин секундасына жүргөн сел коркунучу аймактар. Жерде ушул өзү Жети Өгүз районунда өзүңүздөр билгендей жылына нөшөрлөгөн жаандын кесепетинен ушу сел жүрүүчү коркунучтар жылына жүрөт жана сел коркунучу аймактар белгиленген. Мындан сырткары ушу Жети Өгүз районунда кар көчкү процесстерине дуушар болгон жерлер аныкталган. Мисалы, бул жерде ушу Баскон, Үч Кошкон жолундагы Баскон бассейниндеги аймактар, эгер тактап айтып кете турган болсок, 38-47 чакырымдар бул Баскон ашуусунун батыш тарабы. Жерде жылына 4 жолу жүрүшү мүмкүн, 10дон 150 000 кубка чейин. Эң кооптуу деген аймактагы ошол жолдордо көрсөтүлгөн жана Сөөк бассейниндеги дарыясынын дагы аймак бул 57-60 километрдеги Сөөк ашуусунун түндүк тарабы. Жылына бир 7 жолу жүрүп турат. Бул аймактарда карлуу кар көп жааган жылдары ушу кар көчкү процесстери жүрүшү мүмкүн. Жерде мына өзүңүздөр көргөндөй мына ушул жерде ушул картасы дагы атайын иштелип чыккан. Жерде 4 категория болуп көрсөтүлгөн. Биринчи категориядагы жерлер жылына 5 жолудан жүрүшү мүмкүн. Максималдуу көлөмү бул 1000 кубка чейин. Экинчи категориядагы кызыл түстөгү бул 10 жылда 1 же болбосо 10 жолу жүрөт. Жалпы максималдуу көлөмү 10дон же 100 кубка чейин. Жана 3-чү категориядагы сары түстөгү аймактар бул 10 жылда 1 же болбосо андан астагы жүргөн аймактар, максималдуу көлөмү менен 10 000 кубка чейин. Жана жашыл түстөгү бул 4-чү даражадагы кар көчкү кооптулугу бар аймактар. Бул жана мен жогоруда айтылгандай кар көчкү кардын көп түшкөн жылдары болот, 500 кубка жетпеген кар көчкүлөр. Жалпы ошо сиздердин ошо Акшыйрак айыл аймагындагы табигый мүнөздөгү кубулуштар жана кооптуу аймактар белгиленген ушул маалымат ушул жерде камтылган. Эгер сиздер ушу
маалыматты өзүңүздөрдүн алдын алуу иш-чараларына колдонсоңуздар болот. Жана ушул аймактарда өзүңүздөрдүн керектүү маалыматтарды алып иштесеңиздер болот. Чоң рахмат, көңүл бурганыңыздарга. Саламатта калыңыздар.